Премьер-министр Улукбек Марипов салык жана бажы процедураларын санариптештирүүнү ишке киргизүү боюнча кеңешме өткөрдү. Анын жүрүшүндө ушул жылга салык жана бажы процедураларын санариптештирүү боюнча жол картасы каралып, тийиштүү сунуштар жана толуктоолор берилди. Марипов киргизилип жаткан товарларды тыкыр эсепке алууну камсыздоо, салык төлөөчүлөр менен өз ара аракеттенүүнүн бардык процедураларын санариптештирүү үчүн иштерди ыкчамдатуу, ошондой эле фискалдык органдарда заманбап аналитикалык тутумдарды түзүү жаатында ишти күчтөндүрүүнү тапшырды. Эске салсак, 1-апрелге карата салык төлөөчүлөрдүн кабинети электрондук кызматына 273 миң салык төлөөчү кошулган. Тутумдун акыркы 3 айлык ишинде импорт боюнча кошумча нарк салыгынан түшкөн кирешелердин өсүшү 129,9% түзүп, 4 миллиард 998 миллион сом болгон. Жалпысынан салык кызматы ушул жылы 21 миллиард 743 миллион сом чогултту. План 1 миллиард 320 миллион сомго ашыкча аткарылды. Президентибиздин саясаты, өкмөттүн саясаты бюджетти көбөйтүү. Ошон үчүн кимибиз болбойлу, кайсы тармакта болбойлу, ар бир тармак өзүнүн ушул санариптештирүү, фискалдаштыруу, маркировка бүт мына жасаса болот. Бул биринчи ошол органдын жетекчилигинин каалоосу, экинчиде ошого чоң максат коюп, ар кандай тоскоолдуктарга карабай ошого жетсе болот экендиги мына азыркы цифралар далилдеп турат.